Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз топ каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен Бек Шамиров. Кыргыз топ каналы кайра кайтып келди десек дагы жаңылышпайсыздар. Себеби бүгүнкү видеобузда биз дүйнө жүзүндөгү эң бай деп таанылган Катар өлкөсү тууралуу кеп кылып, бир нече кызыктуу фактыларды айтып, ал өлкөдө, Катар өлкөсүндө, дүйнө жүзүндөгү эң бай өлкөдө адамдар кандай жашайт деген суроого жооп аласыздар. Балким сиздер бул каналга башкача видео кирет деп ойлоп калсаңыздар керек. Андай видео биздин экинчи каналыбызга кирет, Бек Шамиров деп. Экинчи каналыбызга ушундай Кыргызстандагы бир жакшы жерлер тартып киргизебиз деген оюбуз бар. Бул каналга мурдакыдай эле видеолор кире берет. Анда келиңиздер, бүгүнкү видеобузда дүйнө жүзүндөгү эң бай өлкө тууралуу кеп калалы достор. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө 200дөн ашуун өлкөлөр бар. Ал өлкөлөрдүн кээ биринде элдер кыйынчылыкта жашайт, кээ биринде мындай бай, жакшы жашоодо жашат. Бирок дүйнө жүзүндө эң жакшы, эң бай жашаган өлкөнүн элдери бул Катар өлкөсүнүн элдери болот. Жада калса Америка Кошмо Штаттары, Кытай өлкөсүнүн элдери дагы Катар өлкөсүндөгүдөй керемет жашоодо жашай албайт десек жаңылышпайбыз. Эң кызыгы достор, бул өлкөнүн элдери мусулман. Келиңиздер анда достор, сиздердин лайк коюңуздар менен, бул каналга катталууңуздар менен биз кызыктуу фактыларга өтөлү. Биз видеобузду баштадык. Достор, биринчи фактын айтып кетели. Бул Катар өлкөсүндө, эгерде сиз Катар өлкөсүндө туулган болсоңуз, сиз бул өлкөдө иштебей койсоңуз да болот. Себеби сиздин жашооңузга жетерлүү акчаны чыгарып берет. Туулганыңыздан баштап өлгөнүңүзгө чейин сизди пособия, пенсия ушул сыяктуу нерселер менен камсыз кылып, эч бир жумуш кылбасаңыз дагы сизге мындай бир жакшы жашоо шартты түзүп берет. Эң кызыгы, үй акысыз, дарыкана акысыз, эң кымбат баалуу операцияларды кылам десеңиз алар акысыз. Эгерде өлкөнүн ичинде кыла албай калган болсо, чет өлкөлөргө чыгып, мамлекет өзүнүн акчасы менен операция кылып сиздерди ден соолугуңузга да маани берет. Жана мындан сырткары окуйм десеңиз, билим алам десеңиз, илим алам десеңиз, чет өлкөлөргө барсаңыз дагы мамлекет сиздерге акчасын төлөп берет. Мунун баары достор Катар өлкөсүндө. Катар өлкөсү тууралуу айтсаң көп, чындыгында мамлекет өтө чоң жардамдарды берет. Эгерде сиз үйдө эле жата бербей мен иштейм деген болсоңуз, сизге өтө чоң суммадагы айлыктарды төлөп берет. Башталышы $4000 баштап $10,000 чейин айлык акы төлөп берет. Бирок эң кызыгы достор, бир жумада бир күн же 2 күн иштешиңиз мүмкүн. Албетте мунун баары Катар өлкөсүндө. Анда достор, Катар өлкөсү тууралуу кыскача маалымат берип кетели, андан кийин дагы мындан да кызыктуу фактыларга өтөбүз. Бүгүнкү күндө Катар өлкөсүнүн жер аянты болгону 11.000 км². Биздин Кыргызстаныбыз 200.000 км², Катар өлкөсү 11.000 км². Эми 200 менен 11-ди өзүңүздөр салыштырып көрүңүздөр. Катар өлкөсүнүн канчалык кичинекей экендигини түшүнө алдыңыздар достор. Бирок ошондойсо дагы ушунчалык кичинекей жерден нефти чыгарып койгон, Алла Таала байлыкты берип койгон. Ошонун айынан бүгүнкү күндө Катар өлкөсү эң бай өлкөлөрдүн катарында турат. Башкача айтканда, тагыраак айтканда достор, дүйнө жүзүндөгү эң бай өлкөлөрдүн катарында биринчи орунда турат. Бирок достор, эгерде байлыгын ар бир жаранга бөлгөндө биринчи орунда турат. Атак беркиндей кылып туруп байлыгынын, жалпы байлыгын кошуп айта турган болсо, бүгүнкү күндө албетте Кытай, Франция, Германия, Америка Кошмо Штаттары ушул өлкөлөр албетте башында турат. Эгерде байлыкты жарандардын башына бөлө турган болсо, Катар биринчи орунду ээлеген. Калкына токтоло турган болсок достор, бүгүнкү күндө Катар өлкөсүндө 2.800.000 адам жашап келет. Алардын 40% булар арабтар, жана официалдуу тили дагы араб. Бул өлкөдө мусулмандар жашайт, мечиттер бар, баары намаз окушат, баары динге бекем, такыба адамдар десек жаңылышпайбыз. Азыр биз өзүбүздүн огородубузда тартып атабыз, ошого артыбызды көрүп жатсаңыздар керек. Биз өзүбүз эле эмес, артыбызда кызыктуу болуп жатат достор. Анда кийинки фактка өтөлү. Кийинки факт достор, бул өлкөдө суу жок. Эми элестетиңиздер, 11.000 км² жерди Алла Таала Катар өлкөсүнүн элдерине берген, бирок суу берген эмес. Океандан аккан сууду өздөрү жаңы технологиялардын жардамы менен тазалап алат. Бирок буга чейин жаңы технологиялар чыкканга чейин Катар өлкөсү жада калса сууну дагы чет өлкөдөн сатып алган. Бүгүнкү күндө ошол сыяктуу эле эгин-тигиндер жок, дыйканчылык жок. Эгин-тигин, дыйканчылык жада калса картошканы дагы чет өлкөлөрдөн сатып алат. Тагыраак айтканда, Сауд Арабия өлкөсүнөн сатып алат. Бул өлкөнү эмир башкарат, шейх башкарат, жана бул өлкөдө саясий, политиканы саясий партия дейт. Достор, бул Катар өлкөсүнү эмир башкарат, шейх башкарат.
ал адамдан эч ким бийликти талашууга акысы жок, жада калса эл дагы ал адамдан бийликти талаша албайт. Эгерде бирөө митингге чыккан болсо, ал адамды өтө катуу жазалайт. Жана бул өлкөдө саясий партиялары жок. Кимде ким саясий партияны ачам деген болсо, ал адамды өтө катуу жазалайт. Башкача айтканда, бийлик бир адамдын колунда, ал каалаганын кылат, бирок өзү эле жеп жата бербестен, өзүнүн эли үчүн дагы мыкты шартты түзүп берген. Бүгүнкү күндө Катар өлкөсүнө Европадан саякат кылган туристтер көп бара бербейт. Ага себеп, эң башкы себептеринин бири бул ичимдик. Бул өлкөдө ичимдикке толугу менен тыюу салган, жада калса чет өлкөдөн келген туристтер дагы ичимдикти иче албайт. Ичимдик дегенде мындай адамды мас кылуучу ичимдиктерди иче албайт. Толугу менен тыюу салган, бул өлкөдө эч бир магазинде адамды мас кылуучу ичимдиктер сатылбайт. Ошол себептен Дубай ушул сыяктуу жерлерге барып, Европадан келип эс алып кетишет. Бүгүнкү күндө 74% киреше Катар өлкөсүнө кара майдан келишет. Бириккен Араб Эмираттары өлкөсү, Дубай, ушул сыяктуу Дубай шаарлар, булар нефттен байыган шаарлар. Ошентсе дагы бүгүнкү күндө Дубай, Бириккен Араб Эмираттарына болгону 4% гана киреше кара майдан түшөт. Башкача айтканда, алар кара майдан түшкөн кирешени толугу менен жок кылып, анын ордуна туристтерден кирешени алып жатат. Бүгүнкү күндө Катар өлкөсүнүн эң чоң бир көйгөйлөрүнүн бири туристтердин аздыгы, туристтерден киреше түшпөгөндүгү. Эми эртеби кечби барып кара майдын кереги жок болот. Азыр электрический автоунаалар чыгып жатат. Кара майдын кереги жок болуп калган күнү же болбосо кара майдын баасы төмөндөп кеткен күндөн баштап бул өлкө кедейчиликке чөгү баштайт. Бул өлкөдө эң чоң бир кризис пайда болот. Ошол себептен Дубай сыяктуу шаарлар бул көйгөйдү жеңди, Катар өлкөсү азырынча жеңе элек. Бул нерселерди биз эмнеге айтып жатабыз? Катар өлкөсү бүгүнкү күндө эч бир ичимдикти сатпайт, Дубай өлкөсү сатат. Отелдерде туристтер үчүн сатат. Ал жактан дагы чоң бир кирешени түшүрөт. Катар өлкөсү андай нерсеге жол бербейт. Ошентсе дагы дүйнө жүзүндөгү эң бай өлкөлөрдүн катарында Катар өлкөсү биринчи орунду ээлеп турат. Бул өлкө өзү көлдүн жээгинде, деңиздин, океандын жээгинде болгондугу менен жамгыр жаабайт. Бул өлкөгө жылына бир 2 жолу же 3 жолу жаан жаашы мүмкүн. Калган учурда кургакчылык болот. Аба ырайы плюс 50 градуска чейин жетет. Ошол себептен бул өлкөнүн элдери үйлөрүнөн чыкпай, же болбосо жашынып күн тийбеген жерлерде отурат. Жада калса остановкаларында дагы кондиционер бар. Башкача айтканда, остановкага кирсең дагы салкын. Жана бул өлкөдө эгерде автоунааңда кондиционер жок болгон болсо, жада калса автоунааңды учетко дагы койбойт. Ушундай өлкө экен, достор. Себеби бул өлкөдө биринчи орунга адамдын мындай ыңгайлуулугун, адам кандай жашап жатат, адамга ыңгайлуу болобу, адамдын ден соолугуна зыян келбейби, биринчи орунга мамлекет ошону коет. Достор, Катар өлкөсүндө эч бир кылмыш иши катталбайт, себеби бул өлкөнүн элдеринде баардык нерсе бар. Баары ансыз деле акысыз болуп жатса, ким эле кылмыш ишини кылгысы келсин. Бирок биздин Кыргызстандагы кылмыш ишинен айырмасы, бул өлкөдө кылмыш ишини кылган адам жада калса бирөөнүн бир буюмун ушинтип алып эле өзүнүн капчыгына салып койгондугу үчүн бул өлкөдө абдан катуу жазаланат. Ошол себептен эч бир адамдын оюна да келбейт. Дал ошонун айынан бүгүнкү күндө Катар өлкөсүндө жада калса магазиндерин дагы ачык таштап кетет, өзүнүн автоунаасын жаппайт, эшигин жаппайт, акчасы менен таштап коет. Эч бир ойлонуу жок. Башкача айтканда, бул өлкөдө эч бир уурулук жок, достор. Эгерде сиз бул өлкөгө саякат кылып барып кала турган болсоңуз, автоунааңызды ачык же бир камераңызды бир жерге калтырып кетсеңиз дагы, аны эч ким тийишпейт. Тийишкен чакта дагы милиция кызматкерлерине алып барып тапшырып коюшу гана мүмкүн. Бул өлкөдө ушундай. Эгерде бирөөнүн буюмун бирөө алган болсо, өтө катуу жазаланат. Катар өлкөсүнүн элдери кандай жашайт деп суроону берип жатсаңыздар керек. Баардык жагынан тыюу салса, бир эркиндик бербесе, мамлекет ушинтип бийликти алмаштырбай бир адам олтуруп алса, буларда бир митинг кылайлы деген ой пайда болобу деп жатсаңыздар керек. Чындыгында митинг кылабыз деген ойлор да пайда болсо керек, биз аны билбейбиз. Бирок Катар өлкөсүнүн элдеринин жашоо шарты мыкты десек жаңылышпайбыз. Себеби мына биз сиздерге айтып кетели. Медицина акысыз, достор. Азыр Кыргызстандагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири медицина. Кайсыл жерге барбаган, көчөдө ушундай бир картондун үстүндө сүрөттөрү жармаштырып алып, медицина ушундай чоң бир операцияга акча бергиле деп көчөдө жалдырап, ыйлап турган адамдарды көрүүгө болот, бирок тилекке каршы эч ким жардам бербейт. Эң башкысы, бийлик андай адамдарга жардам бербейт. Бул өлкөнүн бийлиги, достор, медицинаны, элдердин ден соолугун биринчи орунга коюп, эгерде операциясын кылып бере турган врачты өздөрүнүн өлкөсүндө таппаса, чет өлкөгө алып барып операция кылып келгенге дагы акысыны
жол киресини жана операциясынын акчасын төлөп берет. Мындай шартты кайсыл өлкөдө көрдүңүз эле? Албетте мунун баарын Катар өлкөсүнөн көрүүгө болот. Мындан сырткары достор, бул өлкөдө эгерде сиз бир бизнес баштайм деген болсоңуз, сизден налог албайт. Налог алышы мүмкүн. 10% налог, бул кандай учурда 10% налог алынат, биз тилек каршы билбейбиз. Бир гана налог бар дейт, бир гана учурда 10% налог алынат дейт. Биз аны билбейбиз. Өзүңүздөр кызык болсо издеп көрүңүздөр. Бирок жөнөкөй адамдардан, жөнөкөй бир кичинекей бизнестерден, жөнөкөй бир жеке жумуштарды кылсаңыздар, сиздерден эч бир налог албайт. Эми достор, жыйынтыгында эмне дейбиз? Катар өлкөсү бул мусулмандар өлкөсү. Мусулмандар өлкөсү качан бийликке бир жакшы түшүнүктүү адам келген болсо, элдерди ойлойт. Кудайдан корккон адам болуш керек, самый главный. Кудайдан коркуп турган болсо, ошондо гана өзүнүн элдери үчүн мыкты кызматты кылып берет. Себеби бул дүйнөдө жеп алган менен аркы дүйнөдө жооп берерибиз да бар. Ар бир адам жооп берет. Алла Тааланын алдында ар бир адамдын даражасы бирдей болот. Президент болосуңбу же бомж болосуңбу, даражаң бирдей болот. Ошондуктан достор, кайсыл жерде болбойлу, өзүбүздү туура алып жүрөлү, акчага алданылбайлы. Эми бул эмне дегенибиз? Катар өлкөсүнүн бийлиги балким ушундай динге бекем болгондугу үчүн эч бир жерде ичимдик сатпай, өзүнүн элдерине жакшы шарт түзүп берип, өзүнүн элдеринин ыраазычылыгын таап, эң башкысы Алла Тааланын ыраазычылыгын тапкан инсан болушу дагы мүмкүн. Биздин өлкөгө дагы ушундай президенттер келсин достор. Кудай буйруса, биздин президентибиз жакшы эле, жаман деген жокпуз. Ал деле кылып жатат, эли үчүн иштеп жатат. Эң башкысы Кудайдан корккон инсан. Достор, видеобузду жыйынтыктайлы. Сиздердин оюңуздар кандай? Катар өлкөсү тууралуу дагы кандай фактыларды билесиздер? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Бул видеонун ссылкасын WhatsApp'тагы досторуңузга жөнөтүңүздөр, лайк коюңуздар. Биздин баардык видеолор тилекке каршы өчүп кетиптир. Ошондуктан бул видеону мындай колдооңуздар керек сиздердин. Мурун биз бул видеону чыгарып койсок эле, алдыңкы видеолорубуздун эсебинен бул видеону мындай жаңы адамдарга да көргөзүп, YouTube өзү эле продвижение кылган. Азыр тилек каршы андай нерсебиз жок. Ошол үчүн көбүрөөк адам көрүш үчүн сиздер ар бириңиздер бул видеого класс коюңуздар, комментарий жазыңыздар жана ссылкадан WhatsApp'тагы группаларыңызга жибериңиздер достор. Ошондо бул видеону көп адамдар көрөт. Азыр биз башкача айтканда каналыбызды нөлдөн баштадык десек дагы болот. 55 миллион просмотрубуз бар эле, анын баары күйүп кетти, баары өчүп кетти. Ошол 55 миллион просмотрдун күчү менен алдын видеолорубуз жакшы кеткен. Эми андай нерсе жок bizde. Эми бир гана колдоону сиздерден гана күтүп алабыз. Жана эгерде сиздер бул нерсени кылсаңыздар, сиздерден биринчи Алла Таала ыраазы болгон болсун. Биздин ыраазычылыгыбызды күтпөңүздөр, биринчи Алла Тааланын ыраазычылыгына күтүңүздөр. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.